Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Казакстандагы акыркы кырдаалга байланыштуу билдирүү таратты. Биз бордош Казакстандагы акыркы окуяларга кунт коюу жана тынчсыздануу менен көз салуудабыз. Кыргызстан эки элдин бир туугандык бекем байланышына жана эки мамлекеттин союздаштык мамилелерине жараша Казакстандын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, гүлдөп өсүүсүнө чын дилден кызыктар. Кыргызстан ар дайым бир тууган Казакстандын жанында болуп келген. Биздин элдерибиздин өз ара мамилелеринин тарыхында дайыма орун алган ар кандай колдоо жана жардам көрсөтүүгө даярбыз. Казакстан элине жана өлкө жетекчилигине мүнөздүү болгон даанышмандык, көрөгөчтүк жеңип, тынчтыкты жана ынтымакты сактоого жардам берерине ишенебиз. Бул баардык күч-аракеттерди бириктирип, мыйзам чегинде цивилизациялуу диалогту түзгөндө гана мүмкүн экенине ишенебиз. Бүгүнкү күндө өз ара алгылыктуу чечимди табуу жана абалдын мындан ары курчушуна жол бербөө өзгөчө маанилүү. Зордук, зомбулук, мыйзамсыздык жана чагымчылдык, ошондой эле мыйзам бузууларга жоопкерчиликсиз чакырыктар курч проблемаларды жеңүүгө алып келбейт, тескерисинче карапайым калктын абалын начарлатат. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү жана Казакстандын ар бир жаранынын бакубаттыгы үчүн бир тууган Казакстан элине чын жүрөктөн тынчтык, туруктуулук жана биримдик каалайбыз. Коңшу республика түзүлгөн кырдаалды өз алдынча жана сырттан кийлигишүүсүз жөнгө салууга кудуреттүү экенине ишеним билдирип, Кыргызстан союздаш жана стратегиялык өнөктөш катары бир тууган Казакстанга зарыл болгон учурда ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин дагы бир жолу ырастайт деп айтылат билдирүүдө.